Унаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуу үчүн акы төлөнө баштагандан бери мамлекеттик бюджетке 100 миллион 80 миң сом түштү. Быйыл июнь айынан тарта жол кыймылы жөнүндө мыйзамга ылайык унаалардын алдыңкы каптал терезесин акы төлөп караңгылатуу мыйзамдаштырылган. Андан бери жалпы 1240 уруксат берилген. Ошол эле учурда унаалардын терезелерин караңгылатууга уруксаты жок 468 унаа кармалган. Вот биринчи июндан баштап биз азырден статистикасын жүргүзүп атабыз. Ушу биринчи июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушу тонировкасы бар автоунаалар менен жол унаа кырсыктары катталган жок. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында жолдогу кырсыктардан 379 адам каза болду. Мындан улам Ички иштер министрлиги мас абалында баңгизат колдонуп рульга отурган же жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен айдоочуларды айдоочулук уруксаттан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоорун сунуштады. Сунушталган мыйзамга ылайык мас абалында же баңгизат колдонуп жол кырсыгына себеп болгон учурда күбөлүк 10 жылга алынат. Айдоочу бул эрежени 2 жолу кайталаса, машина айдоо укугунан өмүр бою ажыратылат. Ал эми айрым эл өкүлдөрү сунушталган мыйзам долбоорунда айрым тактоочу жагдайлар бар экенин билдирип, терең анализдеп чыгуу зарылдыгын кошумчалашты. Бул жерде биз кайра эле кайра жанагы максималдуу жанагы штрафтарга, наказанияга жана жоопкерчиликке алып келип атабыз да. Эмне үчүн дегенде, бул эми көп эле могу жерде жарандар, мисалы сиздердин азыр статистикаңыздарды угуп отурабыз. Бул жакта авария болду деп, ошол эле авария болгондордун көпчүлүгү ушул таксисттер экен, элди ташыган жанагылар болуп атпайбы? Талкуу маалында депутат Русланбек Жакышев жол кыймылын бузганына байланыштуу чегерилген айыппулдардын өлчөмү жана аларга коюлган туум өтө чоң болуп жатканын белгилеп, айдоочулар кыйналып жатканын айтып өттү. Өз кезегинде министрдин өкүлү айыппулдарга коюлган туумдар алына турганын кабарлады. Акыркы учурларда биздин Кыргызстаныбызда канча машина бар болсо, штрафы жок, машина жок болуп атат да. Ошо штрафтардын баары эки эсе өсүп, пенсиялар көбөйүп, мына жакында мага бир жарандар кайрылды. Аэропорттон учуп атканда билетим күйүп кетти дейт. Билеттер күйүп арест коюп коюптур дейт мени. Учуп атсам сен машинаңа баланча штрафың бар экен деп. Биздин канча деген аз Кыргызстандын жарандарын жон терisi шылып атат биринчиден. Экинчиден ошо штрафты болсо пенсиялар штрафтарды аябай чоң болуп атат. Биздин айлык маянага дал келип жатат. Эми акыркыларын карап көрсөңөр, пенсионерлердин пенсияларын арестке коюп, ошолор уже пенсиядан алып баштап. Азыркы алдыңарда турган мыйзам долбоору боюнча азыркы учурда скидка бар 70%. 1000 сом штраф болсо 300 сом төлөйт, 1000 сомдун ордуна. Бул деген 15 күнүн ичинде. Биз деген ушу мөөнөттү мыйзам долбоору менен 1 ай кылып атабыз. 1 ай кылып атабыз, 1 айдын ичинде төлөсө 300 сом төлөйт. Анан мындан тышкары жана мен жогоруда айткандай, пеня алым салса, анда деген болгону эле основной штрафты эле төлөйт. Эч кандай пеня жок болот. Мыйзам долбоордун демилгечилери жеңилдетилген айыппулдун мөөнөтүн 15 күндөн 1 айга чейин узартууну сунуштап жатат. Эске салсак, эреже бузган айдоочуга 1000 сом айыппул жазылса, 15 күндүн ичинде 70% арзандатуу менен 300 сом төлөсө болот. Деген менен эл өкүлү Эмил Жамгырчиев мыйзам долбоору реформалоо багытын көздөбөстөн жаза чараларын гана көбөйтүүгө өлгө түзөрүн айтып сынгалды. Ушу өлүмгө шылтап туруп, алардын иштерин жок кылып салган, мен ойлойм, бул өтө туура эмес көрүнүш да. Себеби дегенде ушул эле мыйзам кабыл алынат. Биз колдойбуз. Туура, май кызматкерлерин күчтөшүш керек, жардам бериш керек. Баягы сөз менен сындап айтып коюш оңой, бирок ошол жерде жанагы Саратандын чилдесинде туруп иштеген бул өзүнчө бир маселе. Бул өтө оор жумуш. Аны баарын түшүнөбүз, колдойбуз. Бирок биз моралдык жагын карап коюш керек да, Сүйүн Абылдаевич. Моралдык жагын дегеним, биз анализдеп туруп гана фактылар менен сүйлөшүш керек да. Жокко чыгардыкпы буга чейин иштеген мекемелерди? Эмне себептен? Обоснование керек. Себеби дегенде жоопкерчиликке бүгүн тартып койсок, прецедент кылып, эмкиде мынакей, могу сунуштар жөн эле тияктан бияктан келе бербейт. Жыйын соңунда комитет төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаков экинчи окууга чейин мыйзам долбоорундагы мүчүлүштүктөрдү жоюу менен айтылган бардык сунуштарды эске алып оңдоп келүүгө чакырды. Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын. Жанан биринчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталды. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.